балам мына төшөгүнөн турдулар. Мойнумдан кучактады булдурат. Алаканын өптүм дагы баламдын согушту ойлоп турдум тунжурап. Самак эле менин досум сырдаш. Укмуш болчу күлкү менен ыржактан. Ызылдаган ок тортуна калганда ыр күлкүгө бизди өлүп жыргаткан. Самак айтты: кайда жүрдүң жанатан? Мына балам, сен баламды карасаң. Ал бала эмес, турду кагаз үстүндө 5 манжалуу кичинекей алакан. Самак аны өбө бактыган. Улутунду бала кандай жакшына. Ошол түнү алакандуу кагазды коюп жатты жаагынын астына. Далай өп, самак ошол сүрөт. Далай жол алмаштырдык түнүктө. Бир кыштакка кирип бардык жол сүрүп, бүкүлдөтүп үмүтү зор жүрөктө. Бир короодо бала турат байланып. Таппай калдык бул не шумдук айланып. Жардам сурап бала колу эрбеңдеп, бала көзү бизден өтүп жайнап. Ал баланы биз таң калып карасак, баарыбыздан самак тура баласа. Наристени бошотуудан байлоодон аттап-буттап чуркап кетип барат. Ыйлап турган ал баланы таңылып, жеткен кезде атасындай сагынып, кара түтүн боз тапурак бурк этти, коюп койгон жоо минасы жарылып. Андан ары мен айта албай баратам. Айткан сайын жүрөгүмдү канатам. Экөө тең жок, жерде жатты бир гана куп-куу болгон кичинекей алакан. Кээге түшүп мен торуна санаанып, көргөнүмдүн көбүн эске саламын. Согуш десе көз алдыма тартылат, ошондогу алаканы баланын. Согуш десе көз алдыма тартылат, ошондогу алаканы баланын. Бирок алар тирүү калып миңерда, бүтпөс тарых болуп калат кийинда. Биз көрбөдүк жеңиш кантип келгенин, биз көрбөдүк кыйын кездин биринда. О замандаш, ырда бүгүн жеңиш ырын уралап, неге тынчтык баркын билбейт бул азап. Кээ бирөөлөр неге тынчтык деп билбейт, ак бешикте жатса мыркай. Колу буту кесилсе да көбүнүн, көрүштү эле амандыгын элинин. Жер кучактап канча эр калды ааттиң, жеңиш менен алмаштырып өмүрүн. Ата журттун дегенче көрүшкөн, аталардын биз бердик итаасында, жерге биздин тынчтык гүлгө бөлөгөн, жеңиш күндүн улуу баасында. Душмандарын биздин ыйык жергенин, божурачуу качан кантип жеңгенин, ойнок кезде колсуз бутсуз аталар, ойлобогом оттуу жерден келгенин. Түнү күн ойлоп коргоп мекенин, өзүн сезип мекен үчүн экенин, кызмат кылат арнап жалгыз өмүрүн, жандай көрүп жеттим дайым бекемин. Байлык бийлик эске келбес таштаган, эл жер үчүн бүт баарын арнаган, желбиретип кыргызымдын желегин, түшүрбөстөн көктө бийик кармаган. Кандай кырдал чабул болсо күтпөгөн, ар дайым алга аттанып түптөгөн, эл эс алат дүнү ишин токтотуп, аскерге күнү күн жумуш бүтпөгөн.
өтүп калсаң эстеликтин астынан, эт жүрөгүм жанчылгандай ачышкан, эскере мен тынчый калып далайга, элдик менен кайткандарды батыштан. Душман чыгып дүйнө элин тейлеген, кандай аккан адам боюн белдеген, жүрөктү эзип өкүндүрөт эмгиче, канча батып үйгө кайтып келбеген. Тынчтык болгон токтоп согуш майданы, ушул майрамдардын майрамы, жеңиш күнү сүйүнүчтүү күн болгон, желбиреген СССРдин байрагы. День Победы, День Победы, День Победы, День Победы. Қан майданына күн өткөн, жан берсе да башын деген күрөшкөн, алып келген ушул жыгал күндөрдү аталарга таазим этем жүрөктөн. Өтүп калсам эстеликтин астынан, эт жүрөгүм жанчылгандай ачышкан, эскеремин тынчый калып далайга, эркек менен кайткандарды батышкан. Тынчтык болуп токтоп согуш майданы, ушул майрамдардын майрамы, жеңиш күнү сүйүнүчтүү күн болуп, желбиреген СССРдин байрагы. Gül koyup esker ıylaba, ulular joker el üçün. Estelik canına gelip, eneler ıylabağla, ulular bir bizmene. Sezimli kıyna bağla, can berip kandu karmaşta, kaytkan jok kayra batışta. Estelik bol demi alar, tübölük otto çalışkan. Sezimli kıyna bağla, Улуу ата мекендик согуш жылдарында тылда иштеген эмгекчилердин салымы чоң. Алардын бири Мастанине күн түндөбөй трактор минип жер айдаган. Учурда Мастанине Жайкоргон айылындагы көзү тирүү жалгыз ардагер.
Суранова Мастанене Жаркоргон айылынын кадырман карыларынын бири. Уул кыздын төрүндө акылман кеңешчи, балпайган байбиче. Согуш мезгилинде ал 19 гана жашта болчу. Алгач нан жаап иштейт. Кийинче эле Кызылкия шаарындагы шахтага жиберилет. Ал жерде 10 күн иштегенден кийин экинчи класстагы айдоочулугун көргөн шахта башчысы чоң энени артка кайтарат. Мастанене трактор минип күн түндөбөй жер айдаган. Андан кийин орокчулардын нанын жаап, тамагын белеңдеп, арасында орокчуларга казан асып алардын курсагында тойгозгон. Эненин көрбөгөн күнү тартпаган азабы калган эмес. Эне 50 килограмм унду бир камыр кылып, 2 тандырга бирдей жагып пышырчу. Ал 1904-жылы жарык дүйнөгө келген. Документ боюнча жашы 116да, бирок өзүнүн айтуусу боюнча быйыл 110го толот. Учурда Суранова Мастанене 4 уул, 2 кыздын сүйүктүү апасы, 32 неберенин, 89 чебере жана 11 кыбыранын ардактуу энеси жана тайенеси. Bu yerda aytap, 4 kelin menen. Oşalarga mukaylık bolmuyor aytap. Men kılma isimim kalmadı bana. Erkeksi isteselim. Tütönge çıktım ha. O yerden çaldadı, atasılık mağdurası bağıp çaldadı, patasına kadar kemin. Oşa pata men oturam. 1947-жылы Улады Мекендик согуш жылдарында тылдагы каарман эмгеги үчүн орден медал менен сыйланган. 1980-жылы жеңиштин 40 жылдыгында, 1995-жылы 45 жылдыгында, 2010-жылы жеңиштин 65 жылдыгында орден медалдар менен сыйланган. Улуу жеңишке 75 жыл. Саламатсыздар, урматтуу Кыргыз-Өзбек университетинин мугалимдер жамааты жана ошондой эле бүткүл студент достор. Барыңыздардын 9 май майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Мен Кыргыз-Өзбек университетинин табигый педагогикалык факультетинин 2 курсунун студенти Келдибек кызы Нурзат. Автор Зайырбек Ажыматов. Мен кыргызмын. Улуу жеңиш. Дүйнө жүзүн өрт алып, кара жалын каптады. Кыяндай агып шаркырап, кызыл кандын акканы. Ушундай апаат күндөрдө уяттан уят эмеспи? Уулум дүйнөдө жатканы, тынчып жаткан элиме душман келип кол салды. СССРдин жеринде кандуу согуш башталды. Узатышты ыйлап, сыздап энелер, өз уулдарын көз жаш менен өлүмгө курман болду, баатыр болду нечендер. Жашасын деп биз де ушул өмүрдө кан согушка апалар да барышты. Өмүрлөрүн тобокелге салышты. Жолборс жүрөк жоокерлердин жарааттарын таңышты. Танк алдына тайманбастан барышты. Эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар элибизге жеңиш менен кайтышты. Бул турмушта тээ батыштан сез берип турат бүгүн бардык жерде эстелик. Гүл ордуна койдум ушул ырымды, аталарды, агаларды эскерип. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп беремдек, ар күн сайын чоң казакка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзелгимин, келечекмин, максатмын. Кылыдагы кыйшайышын каалабайм. Кыргыз деген кырчылдаган жакшы аттын. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Биздин диндар Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун. Эртинбеген эчен азап улуумун. Кылымдарга улап кетер дагыда. Мен кыргызмын, бир манаспын. Байрамкан Абылкасымова эстелик сүйлөйт. Гүлсең селет тажыларын бийлетип. Нектарына киндир бирөө кусалы. Куштар неге бул тарапка дешип турат учалы. Бактары кыздай бой тирешет. Сууга тигип көлөкө. Чолпуларын шылдыратат.
жел жорголоп жөнөсө. Арасында ушул бактын таштан бүткөн таштене, таштан бүткөн эстелик турат дайым кандуу күндүн солдатындай томсоруп. Сеңселик эле бактар эй, жалгызсырабасын таштене, камыкпасын таштене, бер учкула куштар эй. Бул эстелик адам болчу бир кезде. Бул эстелик кыргыздарда жүргөн болчу бир кезде. Кыргында ал, атамекендик согушта ал, кесседе башын душман алдында ыйлабаган эч качан, ач калганда жан кечпеген эч качан. Мекенин ал сагынган, карегине жаш кыпчып, жеңиш күндү эңсеген. Музыкадай таңшыган, ажал менен катаранда турса да, үмүттөрү чарчаган колго күч берип, кабагына зор айбатты жөгөрүп, Родинаны жанынан бек сактаган. Согушту көрдүң беле согушту. Кадам жерлер осколканын миң түрүнө тутулду. Солдатанда ажал менен тиктешип, мындай кезде көтөрөсүң башыңды. Эй, уккун дүйнө, ушул эне жолугат күндө уулуна, ак жолугун, ак көңүлүн белгилеп, эне черкин келет күндө. Atalardan geçmedik, batıştan kovukotun geçmedik. Atalar ödedik, kala verdik altında. Biz durmuşta atalardan geçmedik, hey alısta adam kanın geçmedik. Ağalar karanelik kala verdi ön balkında. Bu durmuşta hey alıstan söz verip, kurak bugün bardık yerde estelik. Gül orduna koydu uşul üründü, atalardı, ağalardı. Укканда менде башкача сезимдер болду. Анткени улуу атамекендик согуштун катышуучулары ошондой эле биздин айылдан согушка катышкан улуу инсандар бар. Мисалга атап кете турган болсок, Ахмедов Хамид 1924 жылы 5 мартта Айрабаз айылында туулган. Кемпири Ахмедова Өбөгүлсүн 1931 жылы 3 июлда жайык дүйнөгө келген. Уулу Хамидов Якупжан, ал эми келини Хамидова Наргүл. Мына ушундай үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн ээси болгон Ахмедов Хамид улуу атамекендик согушка 1941 жылы аттанып, 1945 жылы мекен үчүн өз жанын аябай согушка катышып келген. Эгерде ал тирүү болгондо 96 жашка чыкмак. Тилекке каршы Шума жалы 2009 жылда 85 жашында биздин арабыздан алып кетти. Мекен үчүн, эл үчүн өз жанын аябаган Ахмедов Хамид инсаныбыз менен чын деле бизден сыймыктанабыз. Ылайым топурагы торко, жайы жайлуу болсун. Атасы кеткен бирөөнүн айылына кайтып келбеди. Бешикте калган баласын бир жолу чиркин көрбөдү. Баласы кетти бирөөнүн, жадырап кайра келген жок. Жайкалган аппак сакалдуу атасы уулун көргөн жок. Бүкчүндө булгун келет деп
Сарымай каткан энеси, жол карай караан көрө албай, суугандай болду денеси. Эстели атыңар калган, майдандан келбей калганды. Эл үчүн болот эр курман, энеси ушул армандын. Биз ушундай кыргыз элинин улуу атамекендик согуштун катышуучулары менен чын эле бизден сыймыктанабыз, аларга таазим кылабыз.